Кытайдын аймагында очогунда күчү 6 балга жеткен жер титирөө катталды. Маалыматка ылайык, Кытайдагы жер титирөөнүн очогу Ысык көл облусунун Жети-Өгүз районунун Бедел айылынан 45 чакырым түштүк-батышта, Ыштык айылынан 60 чакырым түштүккө, Каракол шаарынан 153 чакырым түштүк-чыгышта жайгашкан. Жер силкинүүсү Бедел айылында 5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Бүгүн 30 январдан тарта Бишкек шаарындагы коомдук унааларда жол кире акысы жогорулады. Мындан ары автобус, троллейбустарга жол кире Накталай төлөм менен 20 сом, Тулпар картасы менен 17 сом, Мегапей тиркемеси менен 11 сом болот. Ал эми маршруттук кичи автобустарга жол кире 20 сомдон деп белгиленди. Жол кирени көтөрүүнү демилгелеген мыйзамды шаардык кеңеш өткөн жылдын 27 декабрында кабыл алган. Бишкекте 1-класстын окуучулары 12 февралдан 17 февралга чейин каникулга эсалат. Муниципалитеттен билдиришкендей, окуучулар мектепке 19 февралдан тарта бара баштайт. 1-класстын окуучулары үчүн кошумча каникул Билим берүү жана Илим министрлигинин буйругунун негизинде Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү департаменти тарабынан белгиленген.